бүгүнкү күнү. Бул мыйзам долбоор 3-чү окууда, 2-чи окууда дагы өзүбүздүн оюбузду айтканбыз. Урматтуу депутаттар, мына өкмөт дагы айтып атат. Негизинен мен дагы бир жолу айтам, ар дайым айтып келемин. Уран, торий биздин биосфералык экозоналарда иштешпешине мен макулмун. Бирок жалпы территорияда, жалпы Кыргызстанда иштебесин деп баарына запрет коюп коюш бул канчалык туура? Эгерде бардык технологияларды сактап, эгерде тиешелүү төлөмдөрүн төлөп берип атса, биз эмне үчүн жок дешибиз керек? Эми биз баягы жогоруда айтылганда экономиканы бетке кармап атасыңар дейт. Бирок экономика болбосо, мамлекет өнүкпөйт, эл өнүкпөйт. Ошон үчүн мен чакырып кетер элем, мына биздин өкмөттүн өкүлү, ГКПНдин өкүлү отурасыздар. Сиздер дагы так айтсаңыздар, так жооп берсеңиздер туура болмок да. Сиздердин позицияңыздар өкмөттүкү же нар эмес, же бер эмес болуп, мына мыйзам долбоор боюнча талаш тартышка алып келип атасыздар. Бизге чындыгында экономикага келечекте жалпы запрет кереги жок. Биосфералык экозоналарга макул. Запрет коёйлу. Бирок жалпы мамлекетте запрет кылып койгонубуз келечекке экономикага ушул жаатта багытта иштей турган инвестицияларга биз бөгөт коюп коюп атабыз да, урматтуу депутаттар. Ошону бир эске алсак жакшы болмок.